Салам достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, анда эмесе бүгүн биз Самат Абдрахмановдун келе жаткан беттеши тууралуу сөз кылабыз. 24 февраль күнү Самат Абдрахманов хардкор уюмунда жалаңач муштум менен армениялык Мартин Джуарян аттуу спортчуга каршы чыгып, жеңил салмактагы чемпиондук алууга аракет кылат. Эске салсак, өткөн жылдын декабрында Самат Элвин Брито аттуу мушкер менен хардкор боксинг уюмунда профессионал катары 72 кг салмагында мушташып курду жеңип алган. Ал эми ага чейин биздин спортчу Лендуру Шакапянды жалаңач муштум боюнча Гран-при мелдешинин жарым орто салмагында финалда жеңип курду алган. Демек бул жолу утса 3-чү курду алууга мүмкүн болот. Эми спортчулар тууралуу кеп кылалы. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Мартин Джуаряндагы биздин Самат Абдрахманов сыяктуу өз карьерасын хардкор файтинг чемпионшип уюмунда баштаган. Жалпысынан беттештеринде 3 жолу жеңилген болсо да, Самат үчүн оңой эмес жоо болушу ыктымал. Анткени колу менен урганды жакшы билген, билегинде нокаутка кетире алчу күчү бар спортчу. Ал жогорку деңгээлдеги Дмитрий Климов, Шамиль Султанбеков өңдүү спортчуларды жана башкаларын утуп алганы бар. Акыркы беттешин ал бокс эрежеси менен өткөрүп, калыстардын чечими менен Эмиль Наврузовго жеңилип калган. Бирок ал беттеш тең атап өтүп, кайсы бир мушкер үстөмдүк кылганын байкай алган эмеспиз. Эки мушкердин кол менен уруу стили тууралуу айта турган болсок, Саматтын бокс чеберчилиги бизде эле эмес, нактап профи боксчуларды суктандыра тургандай. Анын атаандаштары андай ылдамдыкта иштей албай же ойлоно албай, артынан үлгүрбөй калганын көрүп эле келатабыз. Өзүнүн мыкты футфорк же буту менен туура кыймылы аркылуу Самат көптөгөн менмендеген мушкерлерди сулата чаба алды. Хардкор файтинг чемпионшиптин 2-чи сезонундагы Гран-при мелдешиндеги финалда алсак, Самат Лендруштун башты жерге салган бойдон оор соккулары менен тынбай иштерин алдын ала билген. Мындан улам кыргыз мушкери буттары менен тез кыймылдап, атаандашынын соккуларын көп өткөргөн эмес эле. Албетте анын мушкердик IQ-сун же интеллектин белгилеп өтсөк болот. Рингке чыкканда ойду келди соккуларды багыттап, кайсы бири тийип калар деген ойдо эмес, чыныгы максаттуу аракеттерди жасоо менен айырмаланып келет. Майда детальдарга чейин эсептеп алып чыккандай таасир калтырат. Ал эми Мартин Джуарян тууралуу эмнелерди айта алабыз? Бир нече беттештерин карап чыксак, анын тез колдорун байкай алабыз. Анын турушу кадимки боксчудай эле көрүнгөнү менен чабуулдарды баштап, аны өөрчүтүп баратканда анын колдорунда ылдамдык жана күч бар экенин көрсөк болот. Ал өткөргөн 7 беттешинин ичинен 4 жолу калыстардын чечимине чейин жетип, 3 жолу нокаутка кетирүүгө үлгүргөн. Джуарян ага берилген бардык раундтарда оңой темпте иштеп кое алат. Же болбосо атаандашты биринчи раундда эле уктатып да коюшу ыктымал. Демек Джуаряндын бутта туруп мушташуусун, колдорунун соккусун баалабай коюу мүмкүн эмес. Бул беттеште фаворитти аныктоо оңой эмес болгону менен мыкты мушкерлерге каршы чыкканда Самат өзүн жакшыраак көрсөтө алган. Мына ушул себептен биз мекендешибизге фавориттикти берсек болот. Клинчте иштөө аспектиси боюнча карай турган болсок, Джуарян алыс аралыкта чабуулдарды жакшы жүргүзүп, атаандашка таамай тие алганы менен жакын барып калганда дароо колдорун байлаганга аракет кылат. Жакын аралыктан коркунучтуу бир соккуларды багыттоо жөндөмүн байкай алган эмеспиз. Ал эми Самат Абдрахмановдун бою узун болгону үчүн атаандаштары аралыкты кыскартып, жакын барып мушташууга аракеттерин көрүп келишет. Бирок Самат каршылаштардын бул амалына кантип туруштук бериш керек экенин түшүнүп, тактикасын туура түзүп алган. Азыр ага жакындап жолоп баруу оңойго турбайт. Эгер жакын келип кала турган болсо, атаандашты бекем кармап, ыңгай келсе клинчте да иштеп кое алат. Функционалдык даярдыгы боюнча карай турган болсок, Самат Абдрахманов өткөргөн 8 беттешинин жарымын калыстардын чечимине чейин жеткирген. Алардын биринде да чарчап, кыймылдабай калганын көрө алган эмеспиз. Джуарян менен боло турган беттеш 3 раундка эмес, 5 бөлүккө созула турганын эске алсак, мындай жаңы шартка Самат кантип ыңгайлашат деген суроо бар. Мартин Джуарян тууралуу айтсак, ал буга чейин 3 раунддук беттештерде мыкты болуп келген.
ошондой эле 5 раунддук мушташка да чыгып көргөн. Демек, бул жагынан алганда армениялык спортчу тажрыйбалуураак болушу ыктымал. Менимче, бул беттеш аягына чейин жетип, жеңиш калыстардын чечими менен берилиши ыктымал. Самат бардык раунддарда атаандаштан мыктуулорун божомолдоп койсок болот. Ал эми сиздердин оюңуздар боюнча бул эки спортчунун кимиси утушу мүмкүн? Пикирлерди сөзсүз калтырып коебуз.